Урматтуу кесиптештер, эртең менен күн тартибин бекитип атканда Кенжебек Сатымкулович ушул маселени койгон. Шашпайык, эң негизги мыйзам 2017-2018 бүгүн карайык, 2019 башка күнү карайык дегенде добуш берип бекитип койгонсуңар. Эми түштөн кийин келип алып жок, күчкө салып, башка деп атсыңар. Анан регламент отпайсыңар. Биздин иштеп аткан регламент 6 жолу авария болгон баштан эч айырмасы жок. Күн тартибин бекитип алдык эле булганда болот дейсиңер. Күн тартибин бир күндө 5 жол бекитип атпадык беле? Бул жаңылык эмес да, Исхак Саматович. Анан айтып атпайсыңарбы? Эл бизди эмне деп атат депчи. Эл бизди эмне деп атат? Уктуңар да акыркы бир жуманын ичинде. Азимбек айтты. Базаркомдордун булар мыйзам жазганын билбейт деди. Мадумаров биржа деди. Кылычбек Султанов айтты, принципи жок, ылдый баштырып отурат деди. Ушуну уккуңар келди беле? Угасыңар, далай угасыңар. Өкмөткө алкыш алабыз, карапайым элден каргыш алабыз. Биз буларга болушабыз, бизге болуша турган киши жок болот атпайбы? Анан ушинтип келип эле аягында кыйкырып кала бересиз да. Азыр түштөн кийин дагы чыгат дүжүр депутаттар. Иштеп койгон да өкмөт. 2 күндөн бери эшекте калып жүр дейсиң, министрлер ошол жакта жүрбөйбү? Айтышты, сен жана жерге саат 4-кө келгенде чыга кал 3төн деп айткыла, ар бир фракцияда 3төн дейт. Анан күчкө салып кетет. Бүгүн бүтөт. Биз кыйкырабызбы, кыйкырбайбызбы, баары бир белгилүү. Бешиктеги баланы жана белгилүү дегендер биздин деле ишибиз белгилүү болуп калган да. Анан азыр тигин тейик, мин тейик деп аралашып кетти, бул болбойт. Бирок чын-чынында регламент менен жүрө турган болсоңор, анда Кенжебек Сатымкулович туура айтты. Ар бирин өзүнчө карайык, жоопкерчиликтин да өзүнчө карайык. Ушундай жол менен кетиш керек. Анан эми талашкандан пайда жок. Рахмат.